Саламатсыңар балдар. Бардыгыбыз кыргыз тил сабагына даяр болгон болсок, анда сабагыбызды баштайлы. Бүгүн биз сабакта сөздөргө сүйлөм түзө алабыз жана сөз байлыгыбызды, ой жүгүртүүбүздү өнүктүрөбүз. Ошондой эле тапкычтыкка үйрөнөбүз балдар. Анда дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазабыз. Көнүгүү иштөө, ё тамгасын элементи менен жазабыз дагы сөздүк диктантка даярданалы. Мен силерге сөздүк диктантты окуп айтып берейин. Ак кеме, акылдуу, нооруз, көңүлдүү, щетка, таттуу, кожоюн, жумуртка. Мына ушул сөздөрдү ар бир сөздү маани берүү менен угуп, туура жазганга аракет кылгыла. Анда биз жаңылгандан кийин тексттин экинчи бөлүмүнө кайрылалы. Бул текстте Таалайбек жөнүндө болуп жаткан. Бүгүн дем алыш болгондуктан бул үйдөгүлөрдүн баары үйдө. Демек балдар, биз дагы дем алыш күндөрү үй бүлө мүчөлөрүнүн баардыгы үйгө чогулабыз. Таалайбек дем алышты жакшы билет. Себеби атасы мындай күндөрдө уулун чанага отургузуп алып көчөгө чыга турган. Кыйла жерге сүйрө барып, анан кайта келчү. Дем алыш болдубу? Таалайбектин чери, жарпы жазылат. Керели кечке эрмеги атасы. Көрдүңөрбү балдар? Силер дагы Таалайбектей кичинекей кезиңерде эстедиңерби? Силерди дагы атаңар чанага отургузуп алып сүйрөчү эле. Келгиле андан ары уланталы. Бүгүн ошол чана тепмей күндөрүн эске түшүрүп, күтпөгөн жерден атасын чакырып калды. Ата, бери келчи, кулагыңа бирдеме айтайын. Эмнени айтмаксың? Бери келсең, бир кызык. Бир кызык дегенинен улам кандайдыр бир жаңылыкты айтканы жаткан го деп ойлоп, уулунун жанына басып барды. Кана, айтчы, угайын. Жүрсөң, эшикке барганда айтам, бир сонун. Жакып, чын эле бир сонунду айтат го деген ой менен уулунун артынан ээрчий басты. Мына, көрдүңөрбү балдар? Силер дагы ойлоп жатасыңарбы? Таалайбек эмне деп атасынын кулагына шыбырайт. Ойлонуп көргүлөчү, бул дагы бир кандай жорукту баштаганы турат. Анда биринчи көнүгүүнү дептерибизге жазабыз дагы бизге берилген сөздөр. Ыйлады, билбейт, эстейт, жаңылды, чакырды деген сөздөргө сүйлөм түзөбүз. Келгиле алгач бул сөздөргө суроо берип тактап алалы. Эмне кылды? Ыйлады. Эмне кылды? Жаңылды. Эмне кылды? Чакырды. Эмне кылат? Эстейт. Эмне кылат? Билбейт. Демек, байкадыңарбы балдар? Бул сүйлөмдө бардыгы кыймыл аракетти билдирип жатат, бул сөздөр. Демек, бул баяндооч сөздөр болот экен. Анда ушул сөздөргө биз сүйлөмдөрдү түзүп, ээ менен баянdoочко суроо берип, астын сызалы. Анда экинчи көнүгүүнү карайлы. Бул жерде бизге табышмак берилген. Табышмакты алгач табалы дагы, андан кийин дептерибизге көчүрүп жазалы. Бир түп дарак. Ал даракта 12 бутак. Ар бутакта бар 30дан шак. Эмне деп ойлойсуңар балдар? Жообун табалы. Андан кийинки тапшырма бизге. Кийинки табышмагыбыз 4 нерсе бири-бирине жете албаган. Ажырап, бири-биринен кете албаган. Бул эмне деп ойлойсуңар балдар? 4 нерсе дейт. Ойлонуп көрөлүчү. Анда силерге тапшырма китебибиздин 100-бетиндеги 3-чү көнүгүү. Бул жерде дем алыш күндөрү силер ата-энеңер менен кандай күн өткөрөт элеңер? Ошол боюнча кыскача аңгеме түзгүлө. Аңгемеңер кызыктуу болот деген ойдомун балдар. Анда кийинки сабактан жолукканча кошкула.